Урматтуу депутаттар, бул 3-чү окууда каралып аткан маселеге мындай астедил көңүл бурсаңыздар, комитеттерге барып катышып, ошо комитеттерде 1-2 окууда активдүү болуш керек деп, 3-чү окууда биз практикалашыбыз керек. Бул жерде мыйзамга суроо жок эле добуш берилиш керек да. Бул иштин натыйжалуу бүт өнүккөн өлкөлөрдө парламентаризм өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ошондой. Комитеттерде иштейт, пленардык жыйынга эч кандай талкуусуз, суроосуз добуш берилет. Ошону алдыга практикалайлы, 3-чү окууда жөн эле убакыт алып отура бербейли. Себеби дегенде буда эч нерсе өзгөрбөйт, баарыңар билесиздер. Сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, сиз туура эле айтасыз, бирок керек болсо ушул мыйзам долбоорду 2-чи окууга жылдырсак болот да, 3-чү окуудан. Бул мыйзам долбоор өтө маанилүү, себеби бизде страховка азыр жөн эле бизнес болуп калды. Чынында максаты башкача болуш керек. Негизи ушул страховка жардам бериш керек да. А биз мына автоунаалар боюнча карап атпайбызбы? Машинаны сатканда и алганда алуучу дагы, сатуучу дагы алат да. Сатуучу 5 күнгө алат. Зачем? Түшүнүксүз. Ошону токтотсо Минэконом. Же атайын ошону кулатабыз, страховой компаниялар жыргатсын деп, акчаны алсын деп. 5 мүнөткө алат. Чынындачы? 5 мүнөткө. 5 күндүк страховканы, же 15 күндүк страховканы 5 мүнөткө алат. Вот зачем ошону кыйнатып элди? Мына биз азыр айтып атабыз, страхование жизни и здоровья при исполнении трудовых обязанностей. Вот, Чурёс Сеитович, вы мне скажите, это на все компании распространяется? Дастан Далбаевич, относительно, это будет относиться к гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни, здоровью работников. На какие компании это распространяется? Будет распространяться на всех, да, то есть и на все компании, статьи, на да. все юридические лица, Да. на все индивидуальные предприниматели. Да. Вот страховка какая будет там? Здесь страховка будет определяться, исходя из фонда заработной платы, базового тарифа и коэффициента, который будет применяться, исходя из того вида деятельности, под который подпадает та компания. Ну, Вы же сказали на все, сейчас вы говорите подпадает на ту или иную. Ну, здесь имеется в виду, что здесь есть перечень компаний, да, и здесь выводятся определенные коэффициенты. Что касается вопроса относительно вот, обязательного страхования гражданской ответственности, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект. Нет, я это не спрашивал, там понятно, там горнорудные компании в основном, или промышленные компании, где производство происходит. Я спрашиваю вот по первой статье, да? Здесь это всех компаний касается? Это всех компаний касается. Если это всех компаний коснется, это дополнительный налог. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, 2-чи окууга жылдырсак бул мыйзам долбоорду. Мындай жакшылап карап көрсөк, канча расход болот. Азыр биз жаңы салыкты табатабыз да. И керек болсо бул мамлекетке түшпөйт, бул жеке компанияларга түшөт да. Жеке менчик компанияларга. Жылдырып турбайлы, урматтуу депутаттар, сунуш берет элем. Карап чыгайлы, канча төлөйт ар бир компания. Бул бизнеске дагы күч болот да. 2-чи окууга жөнөтүү боюнча сунуш берет элем, урматтуу төрага. Талкууну токтотуп, азыр 2-чи окууга. Ошону жакшылап карап чыкпайлыбы? Тарифтерди, кайсы компаниялар ошону страховка алыш керек? Дастан Далбаевич, относительно тарифов хочу отметить, да, если, как я уже сказала, да, это будет исходить из годового фонда оплаты труда, и поправочные коэффициенты будутся, и, соответственно, сам тариф. Если, к примеру, да, будет фонд оплаты труда в размере 10 миллионов сомов, умножается на базовый тариф, приблизительно годовая страховая премия для производственного персонала составит порядка 14 тысяч сомов. Это на весь производственный... 14 тысяч сом в год, да, или в месяц? Это мы приблизительно расчеты делали, это нужно считать. Не, ну давайте вот это внимательно все с вами посидим, вы депутатам всем покажете расчеты, потому что это давление на бизнес. Ну сколько можно, мы и так уже со всех сторон давим и так. Большая просьба, урматтуу төрага. Сунушту бердим. Бул өтө маанилүү маселе да, жаңы салык болуп атпайбы бул? Дастан Далабаевич, сиз билесиз, 3-чү окууда эгерде техникалык, грамматикалык каталар болгондо гана кайтарылат. А бул боюнча кайтарыш мүмкүн эмес, Дастан Далабаевич. Сиз өзүңүз билесиз, добуш менен чечейли азыр. Жок, добуш менен чечсе болот да, 2-чи окууга жөнөтсө болот да.
Биринчи микрофон. Кылгамызда андай. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Турунбекович. Аталган мыйзам долбоор боюнча талаш тартыш маселе болуп калгандан кийин эгерде регламент жол бере турган болсо, аталган маселени болбосо экинчи окууга кайра кайтарууга жол берсе, ошону мен сунуш кылат элем, ошону добушка коюп берсеңиз. Рахмат. Жол берсе, эгерде регламент жол берсе. Жол бербесе анда четке Регламент калып боюнча жол берилбейт. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Азыр эми сунуш берип, экинчи окууга кайтарганда бир конкреттүү бир сунуш болуш керек да. А конкрет сунуш эмне деп айтылат? Эми бул жерде азыр мына төрагасы жок, мына орун басары жакшы жооп бере албай атат да. Сиз да жооп бере албай атасыз, урматтуу Чорон мырза. Бул кооптуу өндүрүшкө тиешелүү. Эки жак келишим түзөт. Ишке алуучу ишке алган иштеп бергенге төлөп берет ошо страховка. Эгерде бир жабыркап калса ошол жердечи. Кыска эки сөзүм айтыш керек да. Сиздер аяктан бул жактан келип атасыз. Даярданып келбейсиздер өзүңүздөрчү. Анда болбосо бир күн тартибин алып жетекчиси келиш керек ушул. Экинчи окууга кайтарууга азыр бул жерде негиз жок, урматтуу төрага. Сиз абдан туура сиз белгилеп кеттиңиз. Кайсы учурда кабыл алынат экинчи окуугачы? Анан эми мына сиздер даярданып келсеңиз, ушундай суроо жаралбайт болчу да экинчи окууга кайтарылуу боюнчачы. Рахмат. Регламент боюнча биринчи мен комитеттин чечимин добушка коем. Урматтуу Сүйүн Абдулдаевич, комитеттин чечимин окуйсуздарбы? Ооба, туура айтасыз. Жок, токтотойлу деп атпайбы? Мен добушка коем, добуш бериңиздер токтотуу боюнча. Макул 45, каршы 6, бар 51, сунуш өттү. Комитеттин кортусун окусаңыз болот. Комитет аталган мыйзам долбоорун талкуунун жыйынтыгы менен төмөнкүдөй корутундага келди. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акыл Өсөмөй Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексти өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Рахмат, аппарат кошумча каттоо бериңиз. 82 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Катталды 82, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору 3-окууда кабыл алынды.